Тынч турган жылкынын элесин кагазга түшүргөн Сейил Мария Оразалиева мектебин аяктап жатат. Алгач колуна калем алып сүрөт тарта баштагандан эле анын тартууга болгон кызыгуусу жанданды. Эсимдеги кичинекей күчүктү тарткам, китептен көчүрүп, аны өзүмө да жагып калып, анан тартсам болот экен да деп, анан ошондон баштап китептерден көчүрүп тартып баштадым. Сейил көбүнчө гуашь краска менен иштейт. Тарткан сүрөттөрүндө мааниси тереңде деп билет. Бул өзү сүрөтчү. Бул түшүндө күн карамалар кышында гүлдөп турган көргөн. Бул сүрөтчү болсо өзүнүн убагында аябай катуу оору менен чалдыгып калган. Оору менен чалып, психология жактан анан кийин өзү сүрөт тартса, оорубай басылып калчу, сакайып. Анан өзү түшүнгөн, мен сүрөт тартканда мен оорум басылат экен деп түшүнгөн. Бул кыш мезгилиндеги. Бул жамгырлуу шаар. Бул шаарлар бул жамгырда көлөкөсү суу ал эми бул бугу кышында асман көгүлтүр, кызыл ар түрлүү болот го. Ошол өзүнүн денесине чагылып калган. Ал эми Сейилдин тарткан сүрөттөрү бар. Бүгүнкү сүрөт көргөзмөсүндө аны окуткан эжейине белек кылган 4-классындагы эмгеги да коюлду. Биринчи тартып келгенде өзүм таң калып, Сейил кимине тарттың буну деп аябай сурагам, такаганмын, аябай сонун деп чыгармасынан баалап. Таланттуу окуучусуна ак жол каалоо менен бирге ага дем берип көргөзмө уюштуруун мектеп жетекчиси колго алган. Анткени өнөрлүү өзгөчө балдарды колдоо алардын келечекте белгилүү бир инсан болуп калыптануусуна себеп болот. Таланттуу адам 1000 адамдын бири ушундай таланттуу болуп жаралат экен да. Анан балким булардын эмгектери аркылуу биз мындан кийинки муундарга дегеле бардык инсандарга балким жакшы бир таасир калтырабыз. Ошон үчүн бул кызыбыздын эмгегин сиздердин жардамыңыздар аркылуу ошо бүгүнкү иш-чаранын жолу менен тааныштырууга эп көрдүк, туура көрдүк да. Анан дегеле биз бул кызыбыздын мындай сүрөттөрүн көп көрдүк. Баягы окуучулардын мелдештеринде, кандай бир иш-чараларда жардам берип сүрөт тартып берет дагы. Андан кийин ал сүрөт жок болуп кетет да. Андай эмгектерчи аябай суктанып калабыз дагы, анан кой ушул кызыбыздын ушул эмгегин чогулталы. Анан быйыл бүтүп кетип атат. Мындай окуучу бизге кайра аркасынан келеби же качан келет деген ниет менен ошол кызыбыздын ушундай таланттуу кызыбыздын эмгегин даңазалап коелу дедик. Сейилдин сүрөттөрүнүн көбү жаратылыш, тууган жер, жаныбарлар дүйнөсүнө арналган. Ата-энеси да кызынын деринен таланттуу экендигин билишип, колдоо көрсөтүп келишет. Башкысы анын жаңы эмгек жаратуусуна шарт түзүшөт. Апа бир жакка кетесизби дейт, анан ооба бир жакка кетебиз десем, деп мындай өзүнчө тынч, эч ким жокто тартканды жакшы көрөт кызым. Тынч өзү калган учурларда жакшы тартат, тынчтыкта, анан өзүнчө немелерин көтөрүп алып, талаага же адырга чыгат. Мындай өзү алдынча тартканды жакшы көрөт. Өзү алдынча, ошонусун байкайм да. Анан ошо бир жакка барып келгенде уже мындай мен муну тартып койдум деп калат да. Анан значит сезем, буга мындай тынчтык керек экен. Өзү алдынча мындай өзү жалгыз калганда тартканды жакшы көрөт кызым. Жас сүрөтчүнүн сүрөттөрү райондук, облустук сынактарда биринчиликти эч кимге бербейт. Быйыл эл аралык деңгээлде өтүүчү жас сүрөтчүлөрдүн сынагына даярданууда. Бүтүрүүчү болгондуктан сүрөтчүлүккө жакын деп архитектуралык дизайн кесимini тапшыруу максатын койду. Анын биринчи чаккан көргөзмөсү кардуу учур деп аталат. Анткени ал мезгилдеги ак кардуу кышты жактырат. Ошондуктан да эмгектеринин көбү кар, жамгыр сындуу кубулуштар менен коштолгон. Бул анын биринчи көргөзмөсү. Кыялында өз эмгектерин улуу сүрөтчүлөрдүн сүрөттөрүнүн катарынан көргүсү келет. Гүлжина Мөдөева, Манас Назаров, Сузак району.